Биз сапарыбызды алдыны көздөй улантабыз. Бизге 1 жыл таң манай көрсөтүүсүндө майрамдык чыгарылыш. Дал ушул майрамды утурлап келген дагы бир кадырлуу коногубуз бар. Ооба. Ал эми буга чейин болсо биздин дарегибизге айтылган куттуктоолор үчүн, айтылган калп тилектер үчүн ыраачылык билдирели дагы коногубуз менен тааныштырсак. Мынакей элибиздин сыймыгы, оончу, композитор, аткаруучу, көптөгөн кырдуу таланттардын ээси. Байрамбек Осмонов ага. Сол музыкалык коштоосунда таанышатабыз. Музыкалаштырып коюп атам. Ай баракелде, кош келиптирсиз. Рахмат, биринчиден Майрамыңыз жалпы менен. рахмат. Жалпы ошол нөтөбүнү көрүп аткан ошол качан саат канчада ачылып берүүлөрүн көрсөтө баштайт экен деп күтүп аткан көрөрмандарыңыздарга биринчи салам. Ай баракелде. Анан илгери 1 майда элдин пейилине жараша күн дагы ачык болчу. Анан парад болот эле, адамдар маанайы башкача, баягы карыз сурагандар аз, мындай калыс сүйлөгөндөр көп болуп. Баракелде. Мындай айлана жаркырап турчу эле да. Азыр баягы пейлибизге жараша күңгүрт болуп, энеси кызынын сырын жакшы билбей, атасы баласыныкын жакшы билбей, атасы баладан сураса бербеген заман да азырчы. Анан баягы илгери мээнет кылып кетмен чаап кыйналса, азыр жөн эле урчкан учу менен кол коюп жеген тердебеген заманда эмгек кылбаганчы. Кандай Анан сездер? бирок баары бир ушул силердин нөтүбү сыяктуу теле берүүлөр мен ойлоп атам канчалык бир деңгээлде элдин мындай маанайын көтөрүп, карачы кандай сонун түстөр, кандай сонун маанайын көтөрүп, элге бир жакшылык тартуулап атат да. Анан жалпы ошол жамааты деле бүгүн ишке келбегендер деле угуп атса керек үйүндө. Жакшы эмгек кылып атасыңар. Бүгүн иштейбиз толугу менен. Ооба, толугу менен иштеп аткандар, анан балким мактандыңар да ата-энеңерге, бүгүн 1 жыл болду көрүп койгула деп. Мына ушундай кыздар тапкан балким ата-энелерин куттуктайбыз. Жаркылдатып, тарбиялап, өстүрүп, анан бара кой эми элге кызмат кыл деп жөнөткөн ата-энеңер аман болсун. Анан Тургунбекович Нурлан деген жашынакай инибиз бар. Баягы мурту бардын үмүтү бар дейт. Деңиз. Өзүң жаш болсоң дагы Нурлан. Мындай жакшы жамаатка баш болуп, кубанычтан көзүңө жаш толуп дегендей, ушундай жакшы нерселерди уюштуруп, өзүңдүн эле классташтарың кыла албаган, жасай албаган нерселерди, өзүңдөн улуу адамдар жасай албаган, акылдуулар, көкүрөгүн чапкылагандар жасай албаган ишти жасап, монтип канча жаштарды өстүрүп, эмгектендирип атасың. Баягы кээде алыстан бири-бирибизди көрүп калабыз, учурашпай калып атабыз, бирок андан да жакын биздин көкүрөгүбүз, биздин мамилебиз жакын деп билем. Ушундай телеканалдар көбөйсүн. Дагы бир жолу майрамыңар менен. Ой, рахмат. Бар болуңуз, рахмат беребиз. Кумтөргө өткөрүрбүйсүңбү алып? Баракелде. Жакшы. Эң сонун маанайда мынакей маегибизди баштап бердиңиз. Кош келиптирсиз дагы бир жолу. Бош келиптирсиз дейсиңби? Куш келиптирсиз. Куш. Албетте, бош келбей ырлар менен келдиңиз. Ооба, аккордеон баягы Бекборбиев акем айткандай, аккордеон чындык эле менин досум да. Эң жакын досум. Бул алдабайт. Муну сатып кетпейт. Сатып кетпейт, ооба. Бул эскиргенде өзү сатылып кетиши мүмкүн, дагы мен акмакчылык кылышым мүмкүн да. Бул сатпайт. Муну каерге койсоң ошол жерде тура берет да. Аялың эле кичине нары бери жылдырып койгону болбосо, бул эч качан сатпайт. Канча болду достошконуңуздарга? Мен достошконума, муну менен достошконума бир 3-4 жыл болду. Деги эле аккордеон аттуу менен достошконума 6-7 класстан бери да. Баракелде. 7 класстагы жазган ырым таң калуу деген. Бүгүн бир куплет кошуп келдим, аздап берейин ошону. Баракелде. Эмне жери жүзүндө семиздер аз арыктан, эмне жери жүзүндө караңгы көп жарыктан. О жүрөгүңдү эмнеге бер албайсың бөлөккө, кызыл гүлдөн эмнеге түшпөйт кызыл көнөккө. Жүрөгүңдү эмнеге бер албайсың бөлөккө, кызыл гүлдөн эмнеге түшпөйт кызыл көнөккө. Таш ыргытсаң эмнеге учпайт жерге байланат, кыздын жүзү эмнеге кемпирликке айланат. О жүрөгүңдү
жүрөгүңдү эмнеге бере албайсың бөлөккө, кызыл гүлдөн эмнеге түшпөйт кызыл көнөккө, жүрөгүңдү эмнеге бере албайсың бөлөккө, кызыл гүлдөн эмнеге түшпөйт кызыл көнөккө. Эмне үчүн адамдар бири-бирин урушат, карылыкты билдирип, беттер эмне тырышат. Жүрөгүңдү эмнеге бере албайсың бөлөккө, кызыл гүлдөн эмнеге түшпөйт кызыл көнөккө, жүрөгүңдү эмнеге бере албайсың бөлөккө, кызыл гүлдөн эмнеге түшпөйт кызыл көнөккө, 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 ушунчалык таң калам. Баракелде. Эмнеге экен Майрамбек ага, эмнеге кызыл гүлдөн кызыл көлөккө түшпөйт экен, жүрөгүңдү бөлөккө бере албайт экенсиң? Ошондой да. Баягы эне менен бала аябай жакын деп коебуз го. Бирок эне деле баары бир бере албайт. Бул жөн эле баягы салыштырмалуу эне менен баланын ортосундагы сүйүүнүн касиети ушунчалык күчтүү экенин гана далилдеп турат да, бул сөз. Бул сөз боюнча калат. Эч ким жүрөгүн алып чыгып бере албайт. Ал жүрөктү алып чыгып бергенче ал адам кетет. Анан эч ким кеткиси келбейт да. Эптеп септеп баягы Кудайдын өкүмү менен жаралып анан торолуп алса, анан ким эле жүрөгүн бирөөгө сага берип турайын деп эле кетип калат, кетпейт. Бирок Турар Кожомбердиев деген акыныбыз, Салкар бейиши болгор, ушул киши жазып кеткен, жана От өчпөгөн коломто деген китебинде, көк китеп, аны силер көрбөй калдыңар. Ошондо жазылып отчу, муну 7-класста жазгам, обонду. Ооба, биринчи обондорумдун бири да, ал убакта көп обон жазгам. Демек, бала кезде жазган обондоруңузду бүгүнкү күндө эле аткарып турбайсызбы? Көпчүлүк ырчылар, обончулар бала кездеги обондорун кийин аткарбай калышат го, ал бала кездеги обон болчу деген сөз. Эми ал бала кездеги обон азыркы обондорго караганда мындай таза да, таза обондор. Таза, жалындуу кесте жаралган. Анан улам жашың өтүп, сурооң өткөн сайын улам баягы мындай жаштык кезге кайрылып, анан ошондогу жазгандырларды ырдап алганымда мындай балалыкка бир мындай кайрылып келгендей болуп калам да. Балалыкка кайрылып келгендей болупчу. Майрамбек ага, сизди пародист катарында тааныйбыз. Анан жаңы пародияларыңыз чыгып толукталып атабы ушул жактагы сиздин? Азыр Сапар Ушаковдун Сапар Исаковдун. Сапар Исаков, Сапар Исаков мырзаны ошол репертуарыңызга коштуңуз. Жакшы иштешпейчи көпчүлүк, ошо фамилиялар алмашып кетип атпайбы? Ошондой жакшы фамилия менен эле калса болот да, өзү Ушак болбойчу. Эми таза эмгектенген, эл үчүн күйгөн азыр бир да адам жок. Анча-мынчалар көрүп тургандыр. Баягы чөнтөгүндө кичинекей акчасын анан элдин үстүнөн эсебинен жеген арамакча калган машинасына кутуруп отурат, көрүп деле, азыр деле көрүп атышат. Баракелде. Анан ошол баланы туурап атам да. Ошол баланы туурап атам. Азыр бассам, турсам эле ошолдун үнү да такыр денеме сиңип кетпей атат. Мына сага керемет. Анда майрамды турбай бир эмоцияга кирип, образга кирип көрбөйлү. Макул, бир суроо бер. Суроо берели анда мынакей. Кандай десек мынакей олуттуу суроо бергим келип атат да, баягы саясаттагы эң актуалдуу деген суроолорду мынакей Майрамбек ага дебейин. Сапар Исаков айтсаңыз мынакей. Бул жакта мен оң тарамда турган мынакей бактар баягы таза ком алкагында билбейм эмне үчүн кеч көк деп атат. Аны биз мунун тарыхын эл жакшы билбей атат. Муну Нурлан Тургунбекович сиз жакшы билесиз. Муну биз алып келип жана көчөлөргө тиккенде, булар адегенде көктөбөй туруп алышты да. Анан анда эл да билчү эмес, баасы канча экен. Алар да көптөбөй турушкан. Булар да көктөбөй турду. Анан мен шаардын мэрine айттым да, бул эмне көктөбөй айтат десем, ал айтты. Мына биздин кыргыз чарбагерлердин сарайларынан жана кара топурак, кара көң алып келип атабыз, ошолорду түбүнө мындай үйсөк көктөбөй айтат десем, ал киши айтты. Анда аэропорт жакта Даргиндердин сарайынан бир тонна кара көңдү
28.000 сомдон сатып келсеңер көктөйт деди да. Анан Эле. тияктан эле биз машинага жүктөп атсак, кара көңдү жүктөп, тоннасын 25.000 сомдон жүктөп атсак эле, биякта дарактар уже көгөрө башташтыр. Азыр акчага кара көң келет экен, топурак келет экен деп өздөрүнчө. Булар чет өлкөдөн алып келген дарактардын бир имуществосы мындай өздөрүнчө сүйлөшөт экен да. Ошого кымбат жанагы 9.000 сом болуп атпайбы? А жанагы үстүнө 90 сом кошулганы бул ошол өздөрүнчө сүйлөшөт да. Биз ошол атайын разговорный жанр деп ошого 90 сомдон бөлгөнбүз да. Баракелде. Көрүүчүлөрүбүздүн баары эле түшүндү болуш керек. Бул Сапар Жумакадыров. Анан койсоңуз анан мындай да. Ошол кара көңдү алып келгенде эле көктөп баштады да. Мындай бажырайып эле биз эмне кылалы, Сапар Ушак үчүн эмне кылалы биз деп эле көктөп баштады да. Бале. Анан жана рейкалар турбайбы 2 метрден. Ошол 6 метр рейканы биз ар бирин 31.000 сомдон алдык. 31.000 сомдон. Кое туруңуздар, ал мындай да. Анан Нурлан Тургунбеков сиз жакшы билесиз. Ал мындай да. Биздин Кыргызстанда жамгыр башка мамлекеттерге караганда кичине кургагыраак жайт экен да. Ушуга чейин изилдеп чыктык. Ушуга чейин изилдеп чыктык да. Биз жана таза коом деп атпайлыбы? 40 кадам ошол. Мен муну 28 кадамда эле түшүнүп калдым да. Баракелде, насага. Андан кийин аны алып келип түйүнө сайдык да. Аны түйүнө алып келип сайдык. Анан биздин жамгырлар Кыргызстанда мындай кургак болгонго байланыштуу. Биз сыяктуу могу чоңдор супсак болуп атпайлы, ошол сыяктуу экен жамгырлар дагы. Анан ошол рейканын түйүнө сайдык да. Сууну сиңирип алат. Тиги болсо биздин жамгырлар кургак болуп жакшы тиги даракка таасир бере албайт да. Анан бир жакшы жери ошол кийин биз жанагы сайган дарак куурап калса, тиги рейкалар ошол дарак болуп көктөп кете берет экен да кийин. Баракелде, мынасыга жакшы долбоор экен. Анан өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, эми ошол бир дарак сайсак ал мындай кургап өспөй калса анан жанында 3 дарак көктөп атпайбы? Муну туура түшүнсөңүздөр, сиз эми жакшы билесиз да, сиз да жакшы билесиз. Сен оператор, сен да жакшы билесиң, Баракелде. Анан мындай да. Мунун 120 жалбырагы болот, ар бир дарактынчы. 120 жалбырагы. Анан алар өлүк жалбырактар да азырчы. Анан ага качан алып келип жанагындай кымбат акчалар менен мындай эмгек кыла баштагандан алар тирилет да. Анан алар өлүп калса жана 3 бийлик деп коем да, 3 бутак бар го. Рейка. Ошол рейка кийин кадимкидей жалбырак байлап көктөп чыгат да. Жакшы үмүт кылабыз. Баракелде. Тамаша менен бирок ыйлай турган сөздөр айтылды да. Сапар Жумакадырович студиябызга кош келиптирсиз да бир жолу. Анан Майрамбек ага, эртеде кечке эле турсам да бассам деле ошол Сапар мырзанын үнү ойман кетпей деп атпайсызбы? Башка баягы репертуарыңыздагы саясатчылар, атактуу инсандар, пародия кылып жүргөн инсандарыңыздын үндөрүн унутуп калган жоксузбу? Жок, аларды унутпайм да. Мисалы түндө бир 2де Турсунбай десе, эмне болуп кетти кысылап. Баракелде. Тура берем. Бешенбек Бекешев тур десе, Кудай сактасын тиричилик эле деп тура берем. Булар сиңип калган да. Азыр эме Ушаков сиңип аткандай эле да. Эң сонун. Анан дегискиси мындай илгери Чалкан деген журнал болчу. Баягы Раматлык Союз мезгилинде. Ошол Чалканды ар бир мисалы мамлекеттик деңгээлде иштеп аткан кызматчы ошону алып көрчү, окучу дейт да. Мен чыгып калган жокмун бу депчи. Анан эми ал Чалканды эмес, азыр текенекти ар бир жерине бутуна сайып койсоң деле түшүнүшпөйт азырчы. Азыр булардын Чалканы ушул маданият чөйрөсүндө куудулдар болуш керек. Ушуларга сөз кеп болбоюн депчи. Анан эң жакшы нерсе бир 2 нан алып келсең дагы өзүңдүн мээнетиң менен алып, маңдай териң менен алып келип, эшигиң ачык турат дарбазаларың. Көк чай ичип атасың мейли нан мененчи. Бирок эмгегиң менен алып келдиң да, кандай сонун. Анан бул жанагы элдин эсебинен жашап атышпайбы? Кандай сонун үйлөрдү салып, мактанып көкүрөгүн чаапчы. Мейли. Бул дүйнөдө боло берсин, кооз боло берсин, алдыда боло берсин, өнөрү жок болсо, таланты жок болсо, эч нерсеси жок болсо анан эмне кылат? Батага жакшы машинасы минип келет, тойго жакшы машинасы минип келет. Башка анын арманы акчасынан бөлөк эч нерсеси жок, кедейлер көбөйбөдү. Байлыгынан башка эч нерсеси жок, кедей. Бу дегенчи тирүүлөй өлүк деген сөз да. Тирүүлөй өлүк басып жүрөт, жөн эле өлүк. Болду. Батага өлгөн житкенге тойго эле бир машинасы минип келет, башка эч нерсеси жок. Калган эмес, ошонун баардыгы топурак.
Бирок мындай адамдын эсинде кала турган, тарыхта кала турган, эртең эл кеп кыла турган, чогулганда эл карта ойнобой ошо киши жөнүндө сөз кыла турган кана бир чоң чыкканы. Кана бардыгы эле акылдуу сүйлөйт, камера маңдайына келгенде бүт эле акылдуу, бүт эле карасаң ошолор эле иштеп аткандай да. Камерадан сырткары эшикке чыгып карасаң баягы эле таш жол, аңырайган жолдор, англисче жазылган көчөлөр. Баягы бири-бирибиз менен сүйлөшкөндө эле кыргыз экенибизди байкап калбасак, мындай улуттун жалпы көркү жоголду да көчөдө. Жакшы. Арман. Чоңуз айтып аткан арман. Кеңиз саясаттан эмес, маданияттан, көйгөйдөн эмес, көңүлдүү нерселерден кеп калалы. Азыр мындай кылсак, дагы да бир телекөрүүчүбүзгө жагып жатат болуш керек. Маек кылалычы, эгер сунуштайын эмеске. Мен журналист катары экөөбүз ар бир каармандарды өзгөртүп суроо бере берели. Сиз жакшы болот, жакшы. Кыскача бир өзгөртүп берсеңиз, мынакей азыр мынакей студиябызга келип калган кийинки коногубуз бар, мынакей ким десек, өзүбүздүн агайдан баштап берели. ТВ телеканалынын журналисти, белгилүү журналист Бейшенбек Бекешев агайыбыз. Кош келиңиз, аба. Эмне жөнүндө жазып атасыз агай азыркы күндө? Рахмат, мен ошол мурун ошол коломтон алып барып анан коломтон элге сиңирип, анан кызы апасына кандай мамиле кылыш керек, атасына баласы кандай мамиле кылыш керек, ошонун баарын элге үйрөтүп, анан жакшы эле сооп таптым деп ойлоп атам. Анан элдер айтып атышат, Бейшенбек Бекешев анан көрүнгөн базарга барып, мына ол укмуш экен, анан тетегил укмуш экен, үйүңөргө колдонгула деп рекламачы болуп кетти деп атат. Ал нерсени кээ бир адамдар ошону көрүп туруп айтпай атат. Анан мен ошону ачкычан болсом да алыстан көрүп, даана көрүп анан Баракелде. айтып коеюн деп барып атам. Анан башка мен бирөөгө кошобат кылайын же мындай этегине кирип ошонун сөзүн сүйлөп калайын деген адам эмесмин, андай болгондой эмес. Турсунбай мырза, мынакей өзүңүз дагы жакшы билесиз, өзүңүздөр мынакей жакында бизге билдиргенден балдарыңыздын дагы баягы тарбия бузгандыгы тууралуу мисалы теледен көрүп калдык да. Кандай жүрүп атат үй бүлөдөгү жаңылыктар? Ал баланын башы башкача. Анын денесинде өзүнүн башы өзү менен жүрөт. Анан телекөрүүчүлөргө айтат элем. Турсунбайдан талим албагыла. Турсунбайдай болуш керек адам баласы дебеңиздер. Биз да жаңылып жасабыз. Баракелде. Балам көчөдө түндө жүрсө, эмештик кылып атса, мен жанында туруп чоңоюп калган балам колго чапкыла албайм да. Жакшы. Нурлан Мотоев мырза, сиз өзүңүздүн ушундай бир эмоционалдуу мүнөзүңүз менен элге таанылып калдыңыз да. Эмне үчүн? Жакшы. Билесиңер, мен өзү Баракелде, коркпоңуз. Сүйлөгөндө дайыма ушуну сүйлөйм. Анан мен жашаган райондо адамдар будильник колдонушпайт. Мен ошо саат 5 чамда бамдатка турганда эле Бисмиллахиррахманиррахим дегенде эле бардыгы ойгонушат, Нурлан турду окшойт деп. Андан кийин мен турган анан короздор укташат наоборот. Баракелде. Насага майрамдык мана. Өткөндө дагы бир телеканалга барсам, бир боюнда бар аял отурган экен, анан сүйлөсөм, ошо кийин айтышты, боюнан түшүп калды деп. Кудай сактасын. Андай учурлар болбой эле койсун, катталбай эле койсун. Жакшы. Талантыңызга таазим, ыраазычылык билдиребиз. Музыкалык чегини кылбасак болбойт, Майрамбек ага. Келиңиз ушул жерден. Ушундай да барбы? Ушул жерден баягы күлкүнү эмес, бир музыкалык кайрыктарга бир сапар келиңиз. Баракелде. Икардай мен асмандан эй кулаганда, иленип силер көктө калгансыңар. Балдар эй ошон үчүн балдарсыңар. Эстүлөр таныганды таңгансыңар. Өтүнүм жерге шашып түшпөгүлө, эй түшпөгүлө. А жерде жашайт жалаң, о жалганчылар. А жерде жашайт жалаң, а жерде жашайт жалаң, эй жалганчылар.
жерде жашайт жанам, жерде жашайт жанам, ей жалганчылар. Тайгада канаты бар, ей кардайсыңар, таланын чагылганын кармайсыңар. Көкөлөйт күнөөсүздөр жеңил гана, тайгада канаты бар, кардайсыңар. Суранам жерге шашып, түшпөгүнө, ей түшпөгүнө, жерде жашайт жанаң, о жалганчылар. Жерде жашайт жанаң, жерде жашайт жанаң, ей жалганчылар. Бул боюнда бар. Аялдарга айтып атам да, ичинде балдарын айтып атам. Өтүнөм жерге шашып, түшпөгүнө, ей түшпөгүнө, жерде жашайт жанаң, о жалганчылар. Жерде жашайт жанаң, жерде жашайт жанаң, ей жалганчылар. Жерде жашайт жанаң, көбөйүп кетишти го, ей жалганчылар. Бул эми толук бүтелек, жаттап бүтелек мына. Баракелде. Карбалас Бакировдун сөзүнө жазылган балдар деген ырда. Жанагы булуттагы балдар буттарын салаңдатып турса айтып атат да. 2 ардай мен асмандан кулаганда илинип силер көктө калгансыңар. Балдар ей, ошон үчүн балдарсыңар, эстүүлөр тааныганды таңгансыңар. Баракелде. Өтүнөм жерге шашып түшпөгүлө, жерде жашайт жалганчылар. Жана элдин акысын жегендер, бир чубукту 9000 алгандар деп жалдырап атат да. Уят ушул. Баракелде, мейли жалганчылар азайып, коомубузда жалаң жакшы инсандар көбөйө берсин деген тилекте маегибизди жыйынтайлы. Бул болсо биздин туулган күнүбүздө биз сизге белек беребиз. Constant Delight брендинен дал ушундай каражаттар, косметикалык каражаттар мырзалар үчүн дагы бар. Сапаттуу, жакшы брендтен келип маек куруп бергениңиз үчүн. Ошо чет өлкөнүн продукциялары мага жагат, аябай жеңил болот. Жок, бул Кыргызстандыкы. Аябай жеңил да, сону. Атамекендик. Мындай көтөрүп кетип атканда да кыйналбайсың да, сону жеңил. Ооба, жеңил, бирок сапаты жакшы. Келип маек куруп бергениңизге, маанайыбызды көтөргөнүңүзгө, сонун чыгармаларды аткарганыңызга ырахмат билдиребиз. Чыгармачылык ийгиликтер, элгүлөр болобуз. Рахмат, өмүрүңөр узун болсун. Быйыл эми тамтың баскан учуруңар, керек болсо чачыңарды агаралап, башка телевиденияларды тааныбай калганча карыгыла. Баракелде, жакшы тилегиңиз үчүн. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ал эми биз болсо алдыда оюндарды ойнотууну да улантабыз, белектерди берүүнү улантабыз, Эч кайда алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда.